Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, 29 ноябрь 2021 жыл Кыргызстанда кезектеги өтө маанилүү саясий окуя орун алды. Парламенттик шайлоолор болуп өттү. Албетте анын жыйынтыктары кимдир бирөө үчүн сүйүнүч тартууласа, кимдир бирөөнү капалантпай койгон жок. Ошондуктан дал ошол шайлоонун жыйынтыктары жана бул шайлоодон кийинки биздин Кыргызстаныбыздын келечеги тууралуу кеп козгоону чечтик. Иш күндүн кечи долбоору, менин атым Урмат Борченов. Андыктан сиздер дагы биздин маегибизге активдүү катышасыздар деген терең үмүтүбүз бар. Анда баштайбыз. Кара оюң сени каптап алган, айткан сөзүң жалган, канча адам добуш берип сага өз үмүтүн салган. Кедирлерин сатып алдың, тактыга отуруп калдың, аяп койчу өмүр кайды, аябасаң дагы чалды. Мен сени жаман көрүп эс курсагымды ойлобойм, урмат үчүн, хайп үчүн эмес, мен оюнуң ойнобойм. Болгону элдин пикирин айтам салып обоңго, кичинекей Кыргызстандын келечегин тонобо. Башың менен кара жерге каргышы тийсин элдердин, арамга тойгон курсагың, жеп жатып жаттын эмгегин. Өзүңдөн чыккан тогуңду өзүңө саттың кымбаттан, чет жактан келген сомуңду чөнтөккө каттың бир баста. Кызы чуу болгон чек араң, кысылып турат эл араң, жардамын берген тешиктен желбиреп өтөт жел араң. Көрүнбөгөн илдет менен доктурлар араң жүрөштү, бириги бар адамдарын кыйратып экрандан сүйлөштү. Жол салсаң да жейсиң, үй салсаң да жейсиң, көк салсаң да жейсиң, ас салсаң да жейсиң, жер сатсаң да жейсиң, газ сатсаң да жейсиң, алтындарым дейсиң, алтындарым дейсиң. Бет кабы жок дарыгерлер оору жугузуп жүдөштү, айлыктары 500 сомго көбөйүптүр деп күнөштү. Чет жакта калды жарандар, мекенин жапты эшигин, вокзалда жатты араңдап, кирерге таппай тешигин. Сен менен анын ою жок, чөп жеген анын кою ток. Кер эмес акыллы, жаш бала анын ою шок. Видеого тартып тараткан активисттерде жоксуңбу, урсунчу сени жараткан арамдарды жеп токсуңбу. Жол салсаң да жейсиң, үй салсаң да жейсиң, көк салсаң да жейсиң, ас салсаң да жейсиң, жер сатсаң да жейсиң, газ сатсаң да жейсиң, алтындарым дейсиң, алтындарым дейсиң. Араңарда барбы азаматтар алгыр, урдалганды алып казынага салгыр. Качан тиет күнүң, же жай береби жамгыр, туруп өттү Кыргыз, татал экен тагдыр. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Дагы бир арбаңыздар кутман кеч, урматтуу биздин көрөрмандар. Бул иш күндүн кечи долбоору биз кечеки парламенттик шайлоолордун жыйынтыктары тууралуу кеп кылуудабыз. Бүгүн бизде мейманда Жалпы иш коомдук фондунун юристи Тариел Алиев жана ошондой эле Жалпы иш коомдук фондунун программалык координатору Арсланбек Өмүрзаков. Бул фонд шайлоолорго мониторинг жүргүзөт жана ошондой эле байкоочуларды даярдайт. Дагы көптөгөн иштерди жасайт. Негизи эле бул шайлоолордогу негизги бузууларды, кайсы бузуулар жөнүндө кеп кылып көбүрөөк байкашты сиздер байкоочулар. Ошол тууралуу айтыңыз. Эми кыскача биздин фонд жөнүндө айта кетсек, биздин фонд коммерциялык эмес организация, Жалпы иш коомдук фонду. Бул биздин фонддун багыты бул ошол шайлоого көзөмөл жасоо да, шайлоого байкоо жүргүзүү. Эми биздин
ар бир шайлоо өнөктүгүндө биз узак мөөнөттүү байкоо жүргүзөбүз, анан кыска мөөнөттүү байкоо жүргүзөбүз. Узак мөөнөттүү байкоо бул шайлоодон мурун 1 ай убакытты камтыйбыз, анан шайлоодон кийин 2 жума камтыйбыз. Бул жерде узак мөөнөттүү байкоочулар жүргүзүшөт. Бул учурда биз 72 узак мөөнөттүү байкоочуларды тарттык. Кыска мөөнөттүү байкоочулар болсо 600 кыска мөөнөттүү байкоочу тартып, бул шайлоо күндөрүн байкоо жүргүзүштү. Биздин 300 участка, шайлоо участкаларын тандап алганбыз. Ал тандоодо ар бир участкада 2ден байкоочу жүргүзөт да. Ошондой эле биз ушул байкоочуларды тренинг өткөрүп, аларды даярдап, мыйзам боюнча маалыматтардын баарын берип, байкоону кандай жүргүзүш керек, өзүбүздүн методологиябызды толук айтып бергенбиз. Эми бул шайлоо өнөктүгү өзгөчөлөнүп турат да. Мисалы, аралаш система менен өтүп атат. Бул бир мандаттуу система менен, анан партиялык система баягы калган 54 депутат партиялык система менен, 36 депутат бир мандаттуу система менен тандалды. Эми бул эки системанын айкалышы, бул эки шайлоо өнөктүк өтүп аткандай эле болуп калды. Ошондуктан бул жерде шайлоону даярдоо дагы, өткөрүү дагы, анан байкоо дагы эки эселенип мындай оорураак келди деп айтып кетсем болот. Эми мыйзам бузуулар жөнүндө менин коллегам Тариел айтып берсин. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Арслан мырза айтып кеткендей эле ушу 1 ай мурун биз узак мөөнөттүк байкоочуларды кабыл алып, алар ушу үгүт иштеринен башталар замат 25 октябрдан баштап 11 декабрга чейин өздөрүнүн иштерин улантышат. Анан ушу эмнеге 72 деп бир кошумча айтып кетсем, эмнеге 72 узак мөөнөттүү байкоочу, эмне дегенде 36 округдук комиссия бар. 36 округдук комиссия ар бирине 2ден болгондо бардык аймакта 2ден узак мөөнөттүү байкоочубуз болот. Анан мыйзам бузууларга келсек, мыйзам бузуулар көбүнчө азыр үгүт иштери жүрүп атканда көп болду. Булар жанагы өздөрүнүн заказ бергенде чыгыштары, выходные данные деп коет, тираждары боюнча, же болбосо соц тармактарга көп өтүп кеткен. Соц тармактарда бири-бирине мындай мыйзамга келбеген нерселерди айтуу, же болбосо баннерлерди жок мындай порча кылып, жараксыз кылып койгон күндөр да болду. Көбүнчө ошо агитация учурунда болду. Анан азыр добуш сатып алуу биздин сиздер билгендей эле мурунку 2020 жылдагы парламент шайлоонун бир жок кылышына бирде кепил себептер болгон. Азыркы добуш сатуунун сатып алуу мындай көп байкалган жок. Бирок ал деле бар. Бирок ал бир башкача бир инструменттерге айланып, башкача бир механизм болуп калды. Азыр мындай тастыктаганга аябай оор болуп атат. Электрондук капчыктар, магазинге карызга жазылып, же ушундай ыкмаларга өтүп кетти. Же болбосо үчүнчү эле кишилер тараптан кандидатка же партияга сага тиешеси жок. Мыйзам бербеген статуста эмес, аякта шайлоолор боюнча укуктуу өкүлү же өкүл деп бөлүнөт да, же үгүтчү депчи, үч эмес. Мындай эле тааныш аркылуу бирок чай пийте кылып, тойлордо же Куран окутууларда акырын мындай ушундай тымызын жүргүзүлүп атты үгүт иштери. Буларды тастыкташ аябай эле өтө оор болду бизге. Анан анча көп эмес административдик ресурстар президенттин өзүнүн бир чогултуп айткан указдарында, жарлыктарында өздөрү прямой эфирге чыгып, массалык маалымат каражаттары аркылуу административдик иш козголбосун. Анан шайлоо башталганда өзүңүздөр билгендей, анча-мынча аткан нерлер алынып атты жумушунан, административдик ресурстар болуп. Ошол дагы бир себеп болду. Административдик ресурс азыраак болду мурунку шайлоолорго караганда, бирок ал деле болуп атты да. Кыскача айтсам, азырынча ушул азыркы күнгө 28 ноябрдын
кечки саат 9-га бардык жалпы мыйзам бузуулардын саны биз кабыл алган 209 болду. Бирок бул да көбөйүшү мүмкүн. Биз акыркы отчетубузда муну көрсөтөбүз. Эмне дегенде азыр талапкерлер дагы кол менен саноо учурунда да добуш бузуулары мүмкүн, протоколдорду бербей коюшу мүмкүн. Булар да мыйзам бузуу болуп саналат. Андан кийин да бул мыйзам бузуулар өсүшү мүмкүн да. Ошон үчүн биздин байкоочуларыбыз, узак мөөнөттүү байкоочуларыбыз дагы 2 жума иштешет, юристтерибиз да 2 жума иштешет. Бул процесстерди мындай байкап анан биз аркылуу Боордук шайлоо комиссияга өзүбүздүн арыздарыбыз менен кайрылганга мүмкүндүк болуш үчүн. Бул шайлоолордо жана жараксыз бюллетендердин саны көп болду, 100 миңден ашты деп атат. Да? Демек, бул эмне менен байланыштуу сиздердин оюңуздар боюнча? Андан мурун биз ушу жаңы мыйзам кирип атканда биздин эксперттер ал ушу жаңы мыйзамды талдап, анализ кылып, анан кайсы тобокелдиктер бар экенин анализдеп чыгышканда, ошол эле учурда биз ушу бир тобокелчиликте болуп, ушу бюллетендердин жараксыз табылган саны кескин түрдө көбөйүп кетиши мүмкүн деп айтканбыз да. Анткени бул аралаш системада шайлоо процесси өтө эле оор болуп калып атат да. Жарандарга эмес, байкоочуларга түшүндүрүп айтып берип атканда алар көп жерден мындай түшүнбөй калып атышканда, бул кандай болот, шайлоо кандай өтөт, шайлоочу канча бюллетень алат, кайсы жерге галочка коет деп ошонун баардыгын түшүндүрүп айтып берип атканда биз ошондо түшүндүк да, бул кандай оор процесс болорун. Ошондуктан ошондо биз айтканбыз, бул дагы бир ушу шайлоодо тобокелдиктердин бири болот деп. Анан ошо айткандай эле чыгып калды. Бюллетендердин жараксыз деп табылгандардын саны 100 канча миңден 120 миңден ашып кетти. Бул 3 эсе көп болду. Мисалы, былтыркы шайлоолорго караганда 3 эсе көп болду. Процент менен эсептегенде бир 6,7% го дейм. Эми мисалы ошол 6,7% бир партия алса, ал парламентке өтүп кетмек да. Ошондуктан ушунча бюллетень жөн эле жок болуп кетти. Жарандар жөн эле убара болуп келишти. Анан жараксыз болуп чыгып калды. Мен дагы бул быйыл баарына каршы деген кандидат 3 округда жеңбедиби? Алардын ошол округдарда шайлоо кайра болобу? Жана катышкандар, мурун катышкандар кайра катышса болобу? Мен жооп берип кетейин. Сиз айткан туура айтасыз. Бишкекте эле 2 округда жокко чыгарылды. Бул 1-Май анан Свердлов районунда. Анан Сокулук. Сокулукта дагы. Азыр эми бирок бул алдын ала саноо да. Азыр кол менен санагандан кийин бул нерселер өзгөрүшү да мүмкүн. Биз так айта албайбыз. Мыйзамда кол менен саноо гана бул мыйзамдуу деп эсептелет. Жанагы автоматтык санаочу урналардан келген түшкөн, алар бул алдын алуу болуп эле саналат. Анан ошо ушул урналар, асуулар, кыскача айтканда асуулардан келип түшкөндөр бир аз комиссия мисалы карап туруп галочка чыгып кетсе асуу жарабай калды деп ыргыта бериши мүмкүн да, ящиктеринечи. Бирок комиссия аны жакшы эле көрүнүп турбайбы, бул кандидатка берди деп өзүнүн коллегиальный чечими менен жарактууга кошуп коюшу мүмкүн, же наоборот жараксызга кошуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул колго эсептелген нерсе гана мыйзамдуу деп саналат. Анан жана сиздин сурооңузга бул 2 округда ооба кайра шайлоо болот. Мен толук жаңылышпасам 2 айдын ичинде кайра шайлоо Борбор шайлоо комиссиясы даярданганга уже кириши керек. Анан мурунку катышкандар катыша берет, укуктары бар. Буга аларга эч ким толук мындай запрет койгон эмес. Катышканга укуктары бар. Анан дагы башка округдардан өтпөй алгандар деле коюп коюшу деле толук мүмкүн. Не дегенде талапкерлерге ар бир мындай районго же округга катталганына гана талапкер боло аласың деген мыйзамда нерсе жок. Бул только шайлоочуга гана ошондой эме киргизилип калган. Катталган жериңен эле шайлоого добуш бере аласың.
талапкерлер болсо кайсы жерде катталган күндө деле каалаган жерге барып округка барып өзүнүн талапкерлигин кое берет. Кандайдыр бир лимит барбы? Чексизби? Канча адам койсо кое береби? Чексиз ушундай укук берилген. Бир мандат канча кааласа кое берет. Болгону 100 000 сом төлөш керек. 100 000 төлөш керек. Кыргызстан жараны болуш керек, жогорку билимдүү болуш керек. 25 жаштан өйдө жогору болуш керек. 25 жаштан өйдө болуш керек. Анан соттолбош керек. Соттолуу жок. Башка дагы ушулар эле эң оңой ушун жеңилдиктер берилген. Сиздер айтып атпайсыздарбы, мисалы үчүн ушул шайлоо болоордун алдында эле биз мындай тобокелдиктерди айтканбыз. Кандай дагы тобокелдиктер бар эле, анан канчалык деңгээлде алар ишке ашты? Анан ал тобокелдиктерден арылуу боюнча кандай сунуштарды берет элеңиздер? Биздин ошо юристтердин биздин сайтыбызда бар, ошо изилдөөнү жүктөп алып карап окуп көрсөңүздөр болот. Эми башка тобокелдиктердин арасынан дагы бул мыйзам кабыл алынгандан баштап шайлоо жарыяланган убакыт өтө эле аз болгондо, 2 эле жума айырма болуп калган. Ошондуктан эми айта кетсек, бизде мыйзамдардын көбүнчөсү өзгөрүлдү да. Конституциялык түзүлүш дагы өзгөрүлдү. Кыргызстан парламенттик эмес, эми президенттик өлкөгө айланды. Ошого карата бизде мыйзамдар дагы өзгөрүлдү. Ошонун ичинде шайлоо мыйзамдарды, конституциялык мыйзам, ошондуктан бардык шайлоонун өткөнү боюнча бүт эрежелердин көбүнчөсү өзгөрүлүп калды да. Ошондуктан бул жерде ойлойбуз, эрежелер өзгөрүлгөндөн кийин аларды кайсы бир убакыт керек депчи, аларды калыптандырып, элдерге жеткирип, түшүндүрүп, айтып берип деп ар бир кишиге жеткиликтүү болгондой кылып маалымат бергенге кайсы бир убакыт керек да. Бул жерде мөөнөт аябай эле кыска болуп калды. Абдан кыска болуп калды. Шайлоону жарыялагандан баштап эле аябай көп маалымат компаниялар өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы өткөрдү, мамлекеттик регистр кызматы дагы өткөрдү, жергиликтүү өзүн башкарган органдар дагы өткөрүп атты. Бирок ага карабастан эле жарандарга баары бир эле мындай толугу менен маалымат жеткен жок да. Ошондуктан жарандар канча 3,7 миллион шайлоочу бар бизде. 3,7 миллион адам. Ошо миллиондогон адамдарга жеткирүү бул абдан эле мындай оор жумуш да. Ошондуктан бул жерде бир кайсы бир 1-2 жуманын ичинде же болсо шайлоо алдындагы убакта жеткирүүгө мүмкүн эмес деп ойлойбуз да. Ошол тобокелдиктерди айтканбыз. Андан тышкары мыйзамда дагы кээ бир каралбай калган нерселер бар. Алардын ичинде округдук шайлоо комиссиялардын иштешинин закон менен жөнгө салынганы да. Ал азыртан борбордук шайлоо комиссиясынын положениясы менен эле жөнгө салынып турат. Бирок мыйзамдын ичинде дагы киргизиш керек болчу. Ошондуктан аны да караш керек болчу. Дагы көп жерден мындай кайсы бир кичинекей тобокелдиктер же болбосо каралбай калган маселелер бар да, ошолордун баардыгын тең мындай сүрүп, тазалап, мыйзамды жеткирип, ушу толуктап жеткирип туруп андан кийин киргизгенде жакшы болмок деп ойлойбуз да. Анткени бул аралаш система дайыма эле оор, оңой менен аны жөнөкөй эле адамдар эмес, юристтер дагы азыр араң мындай оор түшүнүшөт да. Дагы тобокелчиликтерден эми дагы бир тобокелчилик бул биз ошондо дагы айтканбыз. Бул шайлоонун жыйынтыгынын чыгарылышы өтө эле оор процесс болот деп айтканбыз. Азыр дагы ошону көрүп атабыз. Анткени процесстер өтө эле татаалдашып кетти да. Татаалдашып кетти. Андан тышкары 21 партия катышты. 21 партия катышканда, значит, ал жерден ар бир партияга бюллетень чыгарып, ар бир партиянын добуштарын санап, ошончо мындай протоколдор көбөйө берет да. Азыр
азыркы учурда биздин байкоочулар ушу протоколдорду алгыла деп айтсак, эми мурда бир 5-6-10 чакты көп болсо бир 15 барак болчу да. Азыр бир 35-40 кээде 50 баракка чейин жетип калып атат да. Анан 50 барактын бизге копиясын чыгарып бергиле десе, байкоочулар көп да. Ар бир байкоочунун бардыгына тең ушу 50 барактан чыгарып бергенде ал ушу шайлоо комиссияларында андай мүмкүнчүлүктөр жок болуп чыгып калып атат да. Бул бир. Андан тышкары дагы шайлоону Тариел мырза айтып кетпедиби, бул мыйзамдуулук бул кол менен санаганда эле эсептелинет да. Автоматтык саноо болсо бул алдын ала эле саноого кирет. Ошондуктан бул жерде жыйынтыгын чыгаруу дагы өтө эле оор процедура болуп калып атат да. Андан тышкары дагы ошо асуу жабдыктардын иштен чыгышы дагы эле биз айтып кеткенбиз, бир тобокелдиктердин бири деп. Анткени биз ушул эле жылы январда болуп өткөн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо анда дагы асуулардын иштен чыгышы байкалган. Андан тышкары жергиликтүү шайлоодо дагы асуунун иштен чыгышы байкалган. Эми биз ойлойбуз, бул асуулардын дагы бир кайсы бир мөөнөтү келип калды окшойт деп ойлойбуз да. Анткени мурда жакшы эле иштеп турган, бирок азыртан өзүнүн мөөнөтү келип калгандыктан кайра эле булар бузулуп калып атты да. Бузулуп калып атты, кайраларды ачып, оңдоп, тазалап кайра иштетип атты. Эми техника деген техника бузулуп калат экен. Ошондуктан бул техникада дагы техникалык учурларга дагы кайрылагыбыз окшойт. Азыр болсо кыскача жарнамадан кийин биздин каналда жарнама. Маегибизди улантабыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз шайлоонун жыйынтыктары жана анын натыйжалары, кийинки перспективалары тууралуу кеп кылдабыз. Азыр бизде Жалпы иш коомдук фондунун юристи Тариел Алиев жана ошондой эле ушул фонддун программалык координатору Арсланбек Өмүрзаков. Мына сиздердин фонд шайлоолорго көзөмөл кылып, байкоо жүргүзүп, өтө чоң ишти жасадыңыздар. Дагы да болсо оң жумушуңуз уланууда. Андан кийин көпчүлүк албетте бул шайлоолорго элдин катышуусу аз деп айтып атышат. Бирок менин пикиримде кайсы бир деңгээлде көбү мындай шайлоодон тажаган эл деги эле барбайго деп ойлосом, шайлоочулардын дээрлик 3/4 бөлүгү катышты. Ошол эле маалда жана форма 2 жоктугуна карабай. Былтыр форма 2ге 500 000 киши катталбады эле. Демек ал кишилер дагы шайлоо берүү укугунан тилекке каршы ажырап калышты дегенди билдирет да туурабы. Негизи эле шайлоого сиздердин баамыңыздарда канчалык жакшы катышып берди биздин калк? Эми бул шайлоодо жарандардын катышы төмөн эле болду. Башка шайлоо өнөктөрүнө салыштырганда былтыркы эле 4-апрелде болуп өткөн парламенттик шайлоого салыштырмалуу бир топ эле аз болду. Быйыл дагы январда өткөн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо анда 39% болгон. Анда дагы катышуусу төмөн болгон деп айтканбыз. Бирок азыр андан да төмөн болуп түшүп кетти, 35,5 түшүп калды. Эми статистика деген бул калпайтпаган нерсе да. Толугу менен көрсөттү, жарандардын катышуусу башынан баштап эле төмөн болду. Эми буга эмне себептер болду? Биринчиден биз ойлойбуз, жарандар ушу шайлоодон деле тажап бүттү го депчи. Былтыркы шайлоодон парламенттик шайлоодон баштап эсептеп кетсек, былтыр парламенттик шайлоо болду. Андан кийин президенттик шайлоо болду, референдум менен кошо болду. Андан кийин кайра жаңы референдум болду, жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча. Андан кийин жергиликтүү шайлоолор болду. Андан кийин жергиликтүү шайлоолор чоң шаарларда кайталап болду. Мисалы жыйынтыктары кабыл алынбай койду, кайталап өткөрүлдү. Андан кийин эми дагы парламенттик шайлоо өтүп атат. Азыркы парламенттик шайлоо менен кошо бул аралаш системада өтүп атат. Анан дагы кайсы бир
жергиликтүү кеңештегилер убактысы келип калып же жокко чыгып калып, алар дагы параллельно өттү да. Кайсы бир шаарларда Кара суу, Керебен, Кара суу, Кербен деген шаарларда аларда дагы жергиликтүү шайлоо болуп өттү да. Ошентип ушу биз 1 жылдан бир аз ашкан мөөнөттө бир 5 шайлоо өнөктүгүн өтүп келдик да. Эми дагы бир кайсы округтарда жыйынтыктар чыкпай калса, ал жерде кайра шайлоо болот. Ошентип шайлоодон шайлоого өтүп эле баягы илгери кыргыздар жайлоодо деп ырдачу эмес беле, эми биз шайлоодо деп ырдап калабызбы деп ойлоп атам да. кошумчалап кетсем, точно эле уже болот. Эки өнөктүк Бишкекте эле 2 округта уже мындай эми алдын ала болсо дагы эми аяктан көп мындай аябай эле айырмачылык болот баарына каршы. Ушу 2 жерде болушу мүмкүн. Анан элдин дагы мындай дагы көп деп сиз айткандын да бир себеби бар. Аны көбүрөөк го деп ойлоп атпайсызбы? Бул бир мандаттуу талапкерлерге мындай шайлоочулар бир мандаттуу бир кишиге барып добуш бергенде мындай кичине активдүүрөөк болот да негизичи. Жерлерде алар өздөрүнүн кишилери, өздөрү тааныган кишилер да. Партиядан болсо мындай көбүнчө список эле берилчи, мурун билбейсиң ким кайсы партияда. Ошого дагы мүмкүн келчү эмес да. Азыр дагы ушу бир аз административдик ресурс, добуш сатуу болбосо дагы азайганы менен ушу бир мандаттуу округдардын өзү тааныган депутаттарды, талапкерлерди шайлайм деп келген үчүн да болду болуш керек. Андан кийин дагы бир төмөндөп айткан нерсе бул мындай күн сууктоо болуп атат, бир кышка жакын мезгилде. Экинчиден Аслан коллегам айтып кеткендей, көп адамдар, шайлоочулар түшүнгөн жок да бул эменичи, бюллетендерде кандай добуш береринчи. Ошого дагы кызыгып мындай билбей каламбы, туура эмес болуп калабы билбей эле барбай коюшу да мүмкүн. Үчүнчүдөн социалдык абалыбыз, экономикалык абалыбыз бир аз начарыраак элдерге мындай шайлоого деле мындай нида шайлоо деп коет го. Ушундай сыяктуу нерселер да себеп болду окшойт. Андан кийин ушул дагы бул азыр карап көрсөк, Тышкы иштер министрлигинин тышта берип аткан шайлоочуларыбыздын саны дагы өтө эле аз болуп атыптыр. Бир 10 миңге жетпеген эле шайлоочу барып өздөрүнүн добуштарын бериптир да. Мурунку шайлоолордо бул бир 20 миңден өйдө ушундай болуп турчу да. Пандемия дагы бүтө элек, пандемия дагы күчөп, дагы Бишкек, Ош шаарларында жакында эле ОРВИ грипптин дагы эпидемиясы болуп өттү. Ал дагы өз таасирин тийгизет деп ойлойм да. Анан сиз айтып атпайсызбы, шайлоочулар көп эле болду го депчи. Мен ойлойм, бул шайлоо комиссияларында шайлоо процесси татаал болгондуктан мындай жай өттү да. Ошондуктан ал жерде мындай очередтер болуп калды, ошондон көбүрөөк көрүндү го деп ойлойм да. Анткени очередтер сыртка чейин дагы болуп калган учурлар болду, биздин байкоочулар айтып атты. Анан бизде дагы элдер башында эртең менен барбайт, шайлоодо көбүнчө ошо түштө бир аябай көп киши болуп кетет. Андан кийин түштөн кийин кайра азайып, анан кечинде кайра көп болуп кетет да. Ошо бир кайсы бир убактарда көбүнчө элдер ошо барып келейин деп ойлошот. Сиздердин байкоочулар 209 мыйзам бузууну катташты, анан дагы мыйзам бузуулар дагы көбөйүшү мүмкүн деп атпайсыздарбы? Мына ошол мыйзам бузуулар боюнча сиздердин фонд кандай чараларды көрөт? Ал мыйзам бузууларга ким жооп берет? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Биз негизи биздин фонд мыйзам бузууларды жергиликтүү жер болсо, бул башка регион болсо, шайлоо күнү эмес болсо, мындай үгүт иштери жүрүп аткан күнү болсо, биздин байкоочубуз регионалдык координатор менен биринчи акт түзөт. Акт түзүп башкы кеңселдеги юристтер менен кеңешет. Биз айтсак, мыйзам бузуу бар, тастыктачу фото, видео, аудио запистер же сүрөттөр же ссылкалар, скриншоттор бар болсо, биз биринчи иерархия боюнча округдук шайлоо комиссиясына беребиз арызыбызды.
алар карап бир жыйынтык чыгарат. Биз если жыйынтык менен макул боло албасак, Борбор шайкомго өзүбүз уже башкы кеңсенин атынан жазабыз. Обращение, арыз жазабыз. Дагы бир эме бар, ыкчам топ бар, КГОР деп коет, бул ЦИКтин астында. Ал жакка биз башкы кеңсе өзү түздөн-түз жаза алат, аймактагы мыйзам бузуулар боюнча. Же болбосо аймактагы регионалдык координаторлорубуз же узак мөөнөттүү байкоочуларыбыз аймактык округдук комиссияларында дагы ушул ыкчам топтор түзүлгөн жергиликтүү укук коргоо органдары тарабынан ошол жакка дагы жазышат. Биз ошондой эле учурда макул эмес болсок, бизди канааттандырбаса алардын чечимдери биз Борбордук шайлоо комиссиясына жазабыз. Борбордук шайлоо комиссиясына макул эмес болсок, административдик сотко жазабыз. Шайлоо күнү болсо биздин кыска мөөнөттүү байкоочулар алар УИКтин ичинде отурушат. УШКнын ичинен мыйзам бузуулар болсо акт түзүшөт. Акты төрагага же төрайымга беришет. Төрайым ошол жерден мыйзам бузууну жокко чыгарып, на месте жокко чыгарса, биз актта жазып коебуз. Ошол жерден эле жокко чыгарылды, мыйзам бузуу каралды деп. Карабай же актыбызды албай, көңүл бурбай же ушундай болуш керек деп эме кылбаса, көңүл бурбай койсо, бул актты алып алып, ошол эле мобилдик топторго беребиз. Мобилдик топтор же узак мөөнөттүү байкоочуларыбыз же регионалдык юристибиз ОИКке тапшырат. ОИК бул округ ОШК. ОШК карап бүткөндөн кийин бизге жөнөтөт чечим. Чечим биз дагы деле макул эмес болсок, БШКга беребиз. Сиздер билгендей, шайлоо учурунда мөөнөттөр, арыздарды кароо берүү мөөнөттөр башкачараак, өтө эле мындай кыска. Шайлоо күнү незамедлительно берилип, незамедлительно каралыш керек. Шайлоого чейинки күндөрү же шайлоодон кийин 3 күндүн ичинде берилип, 3 күндүн ичинде каралып чыгыш керек, чечим чыгыш керек. Сиздердин ошол байкаган мыйзам бузуулар боюнча каралдыбы, кандай чаралар көрүлдү? Биздин берилген акттар боюнча көп учурда каралып, көп учурда УШКнын төрагалары ордунан жокко чыгарып атты мыйзамдарды. Көп дагы деле ошондой эле көпчүлүгү ОШКга да берилди. ОШКларда эскертүү берилип атты партияларга же ошо УШКнын төрагаларына, төрайымдарына. Бул негизи биз көп эмне учурда биз макул болушубуз мүмкүн эмес. Эгерде бул мыйзам бузуу шайлоонун результатына таасир этсе, таасир этип, анан ошондо биз аябай эле чоң мыйзам болсо, биз ошондо обжаловать этебиз да. Если мындай эгерде процедурный болушу мүмкүн мыйзам бузуулар, агитация жүргүзүп атса УШКнын ичинде, же болбосо 2 бюллетень алып алса, аларга биз сразу мындай акт түздүрүп жокко чыгарып, ордунан жокко чыгарганга мүмкүн болсо, алар ошолорду кылса, биз аларды мындай обжаловать этпейбиз да. Көбүнчө азыр бир канча мыйзам бузуулар боюнча КГОРдо каралып атат. Бул жазык иштер болуп калат. Добуш сатып алуу, административдик ресурс, бюллетенди тартып алуу, сүрөткө. Ошолор боюнча биздин иштерибиз азыр биз берген арыздар боюнча ыкчам топто каралып атат. Округдук комиссияларда дагы арыздарыбыз бар. Азыр керкилер каралды, керкилер карала элек. Азыр биздин юристтер ошолор боюнча талдоо карап, мына кече бүттү шайлоо. Дагы 3 күнүбүз бар. 3 күндүн ичинде баарын талдап, канааттандырбаган арыздар боюнча биз БШКга дагы арыз жазабыз алар боюнча. Автоматтык эсептөөчү урна же болбосо АСУ. Мына ошол АСУлардын азыркы ишке жарамдуулугу, алардын техникалык абалы
тууралуу сиз мындай жүйөлүү сөз айттыңыз. Негизи аларга канча жыл болду, алар канча жыл иштеш керек, анан кийин жанагынтип жумуштан иштен чыгып калган асуулар болуп атпадыбы? Негизи канча убакыт иштейт? Жаңыртыш керек беле? Эми булардын мен так мөөнөтүн билбейт экенмин техникалык жактан. Бирок бизде ушу бул асуу жабдыктары келгенден баштап алар кайсы бир 2014-15 жылдары 15 жылы биринчи шайлоодо өткөрүлгөн. Бирок ошолдон баштап бизде шайлоо өнөктөрүндө активдүү колдонуп келип атат да. Кайра колдонуп өзүбүз эле жана айтып кетпедикпи? Акыркы эле жылы канча шайлоо өнөктүгү өтүп кетти. Ошондуктан буларды деген ошол жака чейин алып барыш керек, кайра алып келиш керек. Анан биздин жолдорду билесиңер кандай экен. Алар жол жүрүп неметет, анан суукта могул жерде турат, кайра ысыкка алып келет. Ошентип атып биз ойлойбуз, булардын мындай эксплуатация мөөнөтү кыскарат депчи. Андан тышкары булар дагы кайсы бир температурада колдоно ала турган өзүнүн бар болуш керек. Эми жөнөкөй эле принтерди деле мисалы эшикке чыгарып койсо, кайра алып келип кагаз печатать этсе, ал деле чыгарбай калат да. Ал деле краскалар тоңуп калышы мүмкүн, же болбосо каналдары иштебей калышы мүмкүн, же электроникасына суу тамып туздалып кетет, нум болуп калат, ошондой эле. Эми техника деген техника бузулуп калышы мүмкүн, ошондуктан бул жерде өзүнүн бир эксплуатацияланган, атайын бир сактала турган жери болуш керек. Ошонун бардыгы кандай каралып атканын, сакталып атканын. Бул эми электроника да, микроэлектроника менен жабдылган техника. Ошондуктан азыр айтыш оор, канча жыл иштейт экен. Булардын дагы толугу менен же ревизия өткөрүш керек, же аудит өткөрүш керек, же болбосо кайсы бир булардын эксплуатациясы боюнча бир функционалдуу колдонмо түзүп чыгарыш керек деп ойлойбуз да. Ошондуктан булардын техникалык сапаты дагы убакыт өткөн сайын төмөндөшү мүмкүн. Ыраазычылык билдиребиз бизге келип убакыт бөлүп маек урганыңыздар үчүн. Бизде Жалпы иш коомдук фондунун юристи Тариел Алиев жана ошондой эле Жалпы иш коомдук фондунун программалык координатору Арсланбек Өмүрзаков болду. Кыскача сюжеттен кийин биздин программабыз уланат, маегибиз уланат. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар. Биз бүгүн парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын талкуулап жатабыз. Саламатсыздарбы? Бизде мейманда Клоп медианын журналисти Найзабек Мукамбетов жана ошондой эле саясий илимдердин доктору, тарых илиминин кандидаты профессор Бактыган Макишевна. Биз бүгүн болуп өткөн саясий окуя, парламенттик шайлоолордун жыйынтыктары тууралуу кеп кылып атабыз. Азыркы учурда эми шайлоо болуп өттү, сөзсүз түрдө нааразычылыктар болот. Мына ошол нааразычылыктарды кантип жеңсе болот? Алгач сизге суроо узаталы. Рахмат, саламатсыңарбы? Биринчиден мындай түшүрүш керек да, шайлоо деген бул күрөш. Саясий шайлоолордун баары күрөш. Күрөш деген бул жеңилгендер болот, жеңгендер болот. Ошон үчүн ошого эң негизги ошого көңүл буруш керек. Мындай саясий илимде мындай түшүнүк бар. Мисалы, шайлоо бул саясатчыларды тарбиялоо. Кантип тарбияласа болот? Ошо шайлоого катышып, ошо шайлоодон жеңип чыгышат, же жеңилип чыгышат. Ошону түшүнгөн саясатчы жакшы саясатчы, туура саясатчы болот да. Анан биздин мамлекетте болуп аткан өзгөрүүлөр 5 майда жаңы конституция кабыл алып, президенттик системага өтүп атабыз. Биз кайта ошого карата жогорку кеңешке шайлоолор быйыл өзгөчө өттү. Мына көрдүңөр, президент Жапаров указ кабыл алып, административдик ресурстарды колдоого болбойт деген абдан талап коюлган. Ошо талаптын башында эле билесиңер, Ош университетинин ректору, анан мугалимдери,
жана бир райондун акими да жумушунан бошотулганда бул бүткүл мамлекетибизге, бүткүл саясатчыларга абдан чоң таасир эткенин биз өзүбүз көрдүк. Бардыгы коркушуп, баягы биздин саясий маданиятыбыздын, элдин саясий маданиятын мен изилдеген киши катары айтайын, көбүнчө бизде баягы тууганчылык, жердешчилик, ушундай жолдоштор, классташтар эң негизги электорат болуп түзүлөт да. Анан кийин ошо мен көп мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшкөндө алар баары айтышат, биз вообще азыр сүйлөшпөйбүз бул темага, качышып сүйлөшкөн жок да, баягы шайлоо башталганда. Бирок ошону менен агитаторлар баягы эле ошо эски системаны колдонушту, туугандарына, тааныштарына аркылуу үйлөрүнө барып, агитация баягы площадкалардан, мисалы баягы актовый залдардан үйлөргө өттү деп мен өзүм наблюдать эткенде айтып койсом болот. Мына ушул өзгөчөлүк ушундай болуп калды, үйлөргө өтүп, үйлөрдө өткүзүштү да агитацияны. Анан кийин мына шайлоонун өтүшүндө бир 3 этапты бөлсө болот да. Биринчи этап баягы биздин партиялар жана инсандар өздөрүнүн талабын коюшкан процедураны өтүшөт. Аны башкы шайлоо комиссиясы бүткүн текшерип, аларга уруксат бергенден кийин алар шайлоо агитациясын башташканда бир ай мурун, билесиздер, 28 октябрдан баштап 27 октябрга чейин бир ай алар агитация өткүзүштү. Агитация үгүт кылган мезгили бул экинчи этап деп коет. Бул экинчи этап абдан татаал болду. Мен көңүл бурганым биздин ушу бул шайлоо бул өзгөчө шайлоо. Анткени биринчи административдик ресурсту колдобогонго бүткүл шарттарды түзгөнгө мамлекет аракет кылды. Бул биринчиден. Экинчиден, ушу коррупция болбош үчүн ошо ким акча бергендер жана акча алгандар да булар ответственность киргизилген да, ответственность ошолор ушул чоң мааниде, мен ойлойм да, ушул чоң мааниде. Ага чейин 6-чы созыв боюнча жанагы 2020 болгон шайлоодо билесиңер, эң негизги протесттердин бардыгы ошо туура эмес жүргүзгөндө электораттын же жарандардын добуштары баары сатылып алганын биз ачык эле көрүп атканда мамлекеттик бийлик эчтеке жазабаган биз баардыгыбыз билгенбиз. Болгону мына көрдүк биз эмне менен бүткөн да, ошо ачык прям баягы жарандардын, электораттын мына ушунчалык укуктары ушунчалык тепселенген ошо 20-жылы. Анан кийин бул болуп аткан нерселер бизге 20-жылы эч ким таң калган жок. Бул акыйкатка, биздин жарандар акыйкатка умтулганын көрдүк. Дал ушул жерден Найзабек мырзага суроо бергим келип турат. Чындап эле былтыркы жылга дагы Клоуд медианын журналисттери өтө тыкыр байкоо жүргүздү, быйыл дагы байкоо жүргүздү. Былтыркыга салыштырмалуу канчалык деңгээлде таза өттү десек болот? Саламатсыздарбы, ушул Клоуд медиа басылмасы кандай десем, буга чейин ошол 2021 ошол шайлоодон баштап байкоо жүргүзүп келатат. Ошол кезде бизде бир 200 эле байкоочу бар болсо, ал эми бул шайлоодо 1,5 миң шайлоочуну байкоочуну окутуп, аларды ошол участкаларга жибердик. Ал эми мурдакы шайлоого салыштырмалуу айта турган болсок, мисалы мурдакы шайлоодо биздин Клоуд медианын байкоочулары бир 800гө чукул ошол мыйзам бузуулар, ар түрдүү мыйзам бузуулар, анын ичинде добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу же болбосо ошондой эле шайлоочуларды массалык ташып келүү, ушуга өңдөгөн көптөгөн мыйзам бузуулар болчу. Ал эми бул жолу ошол 500гө чукул мыйзам бузууну катташты. Кандай десем мен, бул 500гө чукул мыйзам бузуу дегенибиз бул далили бар, видеого, сүрөткө тартылып алынган мыйзам бузуулар. Азыркы учурда биздин команда дагы деле ошол келип түшкөн бизге мыйзам бузууларды анализдеп атышат. Азыркы учурда бир 450гө чукул мыйзам бузуу анализденип, ар бири өз-өзүнчө бөлүнүп коюлду. Эми айта турган болсок, мисалы
бул мында деле мыйзам бузуулар катталды. Мисалга ала турган болсок, ошол эле негизи мыйзам бузуулардын көбүнчөсү ушул автоматтык эсептөө урналарынын бузулуусунун негизинде пайда болуп атты да. Мисалы эже же болбосо башка бирөөлөр айтышы мүмкүн, автоматтык эсептөөчү урналардын бузулуусу бул жөнөкөй эле нерсе депчи. Чынында ошонун артында көптөгөн мыйзам бузуулар болуп атты. Ошол эле добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу же болбосо ошол эле автоматтык эсептөө урнасынын тегерегинде ушунчалык көп кезек күтүү болгондуктан ал жакта сөзсүз түрдө мыйзам бузуулар катталат. Мурдакы шайлоого салыштырмалуу бул ирет клоопко байкоо жүргүзүүгө көптөгөн тоскоолдуктар болду. Мисалга ала турган болсок, мурдакы шайлоолорго борбордук шайлоо комиссиясы клоопко жөн эле шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат берип келсе, бул ирет тыюу салып койду. Бул бир чети биз үчүн кызык болду да. Эмнеге тыюу салды? Мурдакы шайлоо анын кандай десем, анын жүйө келтиришти албетте. Себеп дегенде жаңы немеге ылайык ошол өзүнүн уставында көргөзүлгөн гана уюмдар байкоо жүргүзө алат депчи. Бул дагы кайсы бир деңгээлде мыйзамдын шайлоонун таза өтүшүнө сөзсүз түрдө кедергисин тийгизет. Себеп дегенде эгерде байкоочу болбосо ар бир участкада, анда ошол участкада мыйзам бузуулардын одоно мыйзам бузуулардын катталуусу сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Ошон үчүн байкоо жүргүзүүгө тыюу салуу же болбосо кедерги болуу, ушулга өңдөгөн факторлордун бардыгы мыйзам бузууга сөзсүз түрдө таасир тийгизет. Бул жолу деле мурдакы шайлоолордо эле мыйзам бузуу болду. Себеп дегенде 500 далилдери бар мыйзам бузууну каттоо бул мурдакыга салыштырмалуу аябай деле көп айырма эмес. Мына ушул бузуулар тууралуу сиздердин чакан сюжетиңиздерге азыр көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Андан кийин маегибизди уланталы. Гражданский инициатива. Бектем, аймактан чыктыңызбы? Тартып бериңиз, пожалуйста. Эч каршы эмесмин. Ограничивать движение уже который раз. Не фотографируйте, девушка, вы не должны снимать и фотографировать. Мы имеем право снимать. Наблюдатель может свободно передвигаться, правильно? Если никому не мешает. Говорят, за линию зайти и никуда не передвигаться больше. Ограничивать движение уже который раз. Барды мыйзам чегинде болуш керек. Азыр сиз на основании. Мен дагы, сиз дагы башыңыз. На основании деп мен айтышым келбейт. Сиздин направлениеңиз жокпу? Мыйзамсыз катчып атасыз. Азыр мен журналист болдум. Сиз туруп туруңуз, кирбеңиз. Но у нас же гражданская инициатива, я имею право быть здесь. У вас нет прав меня выгонять. Башталды. Мен тикке чалдым. Клоп медиа аккредитациядан өткөн эмес дейт. Ошон үчүн шайлоо процессине катышууга уруксаттары жок деп. Бизде катышууга уруксатыбыз бар. Биз бул жактан сизге кол санакка калбайбыз. Биз келебиз, мобильный группабыз. Бул жактан силерге байкоо жүргүзөбүз дагы кетебиз. Сиздерде азыркы учурда жок, мы имеем право. Мы имеем право наблюдать. Пожалуйста, чалыңыз, сүйлөшөлү. Мен өзүмдүн координаторлорума бул маалыматты жөнөтөйүн. Сиз председательсизби? Мен председатель. Аты жөнүңүздү айтпаңыз бул жака. 3069 УШКнын председательсиз. Рахмат. Программабызды улантабыз. Мына жогоруда биз Клоп медиа даярдаган сюжетке күбө болдук.
Bizde дал ошол медианын журналисти Найзабек Мукамбетов дагы бар. Негизи уланталы Клоп медиага эмне себептен аккредитациядан өткөргөн эмес, кантип түшүндүрүштү? Жана экинчи суроо дароо эле. Ушул сиздер айтып атасыздар, 500гө жакын мыйзам бузууну биз каттадык. Бул фактылар менен азыр учурда эмне болуп атат, кандай жыйынтык, кандай чаралар көрүлүп атат? БШК эмне себептен аккредитациядан өткөрбөгөнү башында бизге аккредитациядан өттү деген билдирүү келген. Биз аны коомчулукка сүйүнүү менен жарыялаганбыз. Биз аккредитациядан өттүк. Башкача айтканда шайлоонун жүрүшүнө толук кандуу байкоо жүргүзөбүз дегенбиз. Бирок андан кийин кайсы бир себептер менен Борбордук шайлоо комиссиясынын 5-inde чечим чыккан экен, 5-ноябрда. Бирок бизге 8-inde араң катты жөнөтүштү да. Кат бизге ошондо 8-inde келди. Ал эми ошол катка кандайдыр бир мындай сотко кайрылыш үчүн чечим чыккандан кийин 3 күн ичинде сотко кайрылуу керек деген сыяктуу өзүнүн дагы эже жакшы билсе керек, өзүнүн дагы бир жолжоболору бар да. Бул дагы күмөн жаратат. Биздин оюбузча эмне себептен аккредитациядан алып койду? Балким биз мындай деп эсептейбиз да, себеп дегенде буга чейинки шайлоолордо Клоп медиа Борбордук шайлоо комиссиясынын иш алып баруусу тууралуу ушундай кандай десем ондогон иликтөөлөрдү чыгарганда алардын иш алып баруусу эффективсиз экендигин же болбосо алардын мындай мыйзам бузууларга кандай көз караш менен карайт, кандай иликтешет, ошол тууралуу көптөгөн иликтөөлөрдү чыгарганбыз. Бир чети бизге ошо балким биздин кылган ишибиз аларга жаккан жокпу, балким ошол себептен дагы алып салган болушу мүмкүн деп божомолдоп жатабыз. Бирок албетте мындан сөзсүз түрдө Клоп медиа басылмасы жолун таап чыкты. Себеп дегенде экинчи юридикалык жагыбыз болгон Комар медиасы аккредитациядан өтүп, ошол аркылуу биз байкоо жүргүздүк да. Ал эми экинчи сурооңузга жооп бере турган болсом, азыркы учурда биздин уюштуруучу топ ар бир мыйзам бузууну анализдеп атышат. Азыркы учурда маалыматтарга таянып турган болсок, ошол 490 мыйзам бузуу анализденген экен. Ал эми мыйзам бузууларды жалпылап карап келе турган болсок, аларды ар бир категорияга бөлүп жайгаштыруудабыз. Мисалга ала турган болсок, азыркы учурда эң эле көп мыйзам бузуулардын бири бул участкадагы ошол бир же бир нече адам бир эле кабинкада добуш берип жатат, же болбосо улам автоматташтырган эсептөө урнасынын бузулуусу, же болбосо добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу деген ушул 3 мыйзам бузуу эң үстүңкү 3-түккө кирет да, алгачкы 3-түккө кирет. Ушул мен санап өткөн мыйзам бузуулар боюнча кандай десем, эң көп мыйзам бузуулар ушуларда. Ушул боюнча. Ал эми андан тышкары региондор боюнча дагы бөлүнүп жатат. Азыркы учурда эң көп мыйзам бузуу кайсыл региондо же болбосо кайсыл шаарда катталды. Ал эми ага токтоло турган болсок, азыркы учурда мыйзам бузуулардын эң көбү 129 мыйзам бузуу бул Бишкекте катталган. Андан кийинкиси эле Чүйдө, андан кийин Ошо облусунда катталган. Азыркы учурда биз ар бир мыйзам бузууну ушинтип анализдеп жатабыз. Ал эми келечекте ошол мыйзам бузуулардын негизинде сөзсүз түрдө биз Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылып, аларга сөзсүз түрдө чечим кабыл алып, кандайдыр бир юридикалык баа берүүсүнө сөзсүз түрдө талап кылабыз. Баракелде, бали, азаматсыздар. Мына, эми реалдуу түрдө көрүнүп атпайбы, бузуулар менен коштолуп атат. Эми таза шайлоо деген сөз менен калып кетет. Таза шайлоо айткан жокмун менчи. Мен относительно деген сөз бар да. 20-жыл менен деп атам да. 20-жылдан менен салыштырмалуу болуп атат да. Дайыма салыштырмалуу караш керек да. Мында реалдуу. Анан кийин бир жыл эле болду да, 20 жыл менен биздин элибиз саясий маданиятка мен таянып азыр бир айтайын дедим эле. Саясий маданият бир жылда өзгөрө албайт. Кааласакпы, каалабасак да, административдик ресурс, аны добушту сатпа деген бул мамлекет баягы башкарып, аларды просто мажбурлап атат да, ошо жазабаганганчы. Саясий маданият деген бул эмне? Көбүнчө ошо көңүл бурушпайт да. Биздин элибиздин саясий маданияты
эми көбүнчө биз айттык орусча мындайда америкалык окумуштуулар бар, Алманд Верба деген ушу саясий маданиятты алтын мамлекетте изилдеп чыгышканда, ошондо Америка, Франция, Германия, Мексика, ар түрлүү деңгээлдеги мамлекеттерди изилдеп чыкканда саясий маданиятты 3 түргө бөлгөндө, бул патриархалдык, экинчи подданнический деп коет, жана үчүнчү граждандык, активистский 3 түрдө. Ошо 3 түрдү алып бизге неме салыштырсак, биздин мамлекетте көбүнчө биздин кыргыз элибиздин кыргыз элибиз деп айтып аткан себебибиз биздин мамлекетибизде 73 жанагы целых 3% бул кыргыздар. Ушуна биздин кыргыз элинин маданияты көбүнчө патриархалдык, подданнический маданиятка так келет экен да. Бул мааниси кандай? Бул баягы мамлекеттик кызыкчылык жөнүндө ойлобой, өзүнүн жердешчилик, тууганчылык, таанышчылык баалуулуктар ал биринчи орунда турушат да. Ана ошо эми экинчи подданнический деген, наверное, биздин поколение совет мезгилинде жашаганда толук ошо мамлекетке ишеним болуп, анын ишеним болчу да мамлекетке. Мамлекет совет мезгилинде бар бүткүл толук неме контролировать этип, ошондо условия создавать, программалар болуп, бүткүлүн мамлекет өзү уюштурулган. Ошондо мындай жарандар абдан чоң ишеним бийликке көрсөтүшкөн да. А биздин мына 30 жылдагы эгемендик мамлекет алгандан бери граждандык, активдик маданият жаңы пайда болуп атат. Ошондо биз азыр кыргыз жараны деген концепция кабыл алганда, мына кыргыз тили баягы 30 жылда өнүккөн жок, муну эми каалайбызбы, каалабайбызбы, чын эле ошондой болуп атат. Мен илимий жагын айтайын. Мен жөн эле мына көркөм тил, кыргыздын тили ушунчалык көркөм бай тил. Мен ошону айтып кетким келет, мен дайыма айтып жүрөм. Биздин билесиңер, Мелис Убукеевден кинорежиссер айтканда, биздин маданияттын ушунчалык тереңдиги баягы Вселенная манасы деген киносу бар эле го, Вселенная манасы. Айткандай биздин маданият ушунчалык терең, ошо бир мостик тапсак эле биз ушунчалык өнүгүүбүз бат болот деп, ошо биз көпүрөнү таба албай атабыз. Анан көркөм сөзүбүз абдан жакшы. Мына биздин кыргыз интеллигенция сүйлөгөндө кыргыз адабият абдан кооз. Биз мисалы илимий жактан ага жетише элекпиз. Ошондо граждандык, активдик, саясий маданият жаңы калыптанып атат. Мына ушул шайлоодо мисалы мен саясий маданиятты изилдөөчү катары мен азыр көрүп атам. Семетей Аманбеков деген блогер, журналист бар, билесиңер. Ал ошо айтып атпады жазганда, мен үйгө бир тааныш эжекел туугандары келиптир да, мына Семетей сен ушуга бизге голосовать этесиң деп. Ал айтыптыр, жок эжеке, мен карап көрөм. Ал депутатка жарайбы, жарабайт десе, ал таарынып кетип, мына ушу азыр ушундай ситуация болуп атат да, биз эле бардыгыбыз мына өзгөрүүгө, мына биз азыр өзгөрүлө баштады. Жаңы кадам жасадык өзгөрүүгө, бөлөкчө ойлонуп, уже биздин мына 20-жыл көрсөттү, биздин мамлекетке чоң коркунуч туудурду. Биз мамлекетти сактап калышыбыз керек. Азыр бирдикке келишибиз экенин биз азыр билип атабыз. Бизге стабилдүүлүк керек. Бизге азыр биз ушундай бөлүнүп баштасак, биздин мамлекетибиз жөнүндө бизге кыйын болот сүйлөшүүгөчү. Анан дагы мен чоң мындай айта турган нерсе. Жарнамадан кийин маегибизди уланталы, уруксат болсо, биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз, шайлоонун жыйынтыктары тууралуу кеп болууда. Бүгүн иш күндүн кечи долбоорунда темабыз ушундай. Бизде Клоп медианын журналисти Найзабек Мукамбетов мырза жана ошондой эле саясий илимдердин доктору, тарых илиминин кандидаты профессор Бактыган Макишевна. Жогоруда айтып атасыз, бизде саясий маданият деген жаңы гана бүчүр байлап, жаңы гана ойгонуп атат. Граждандык саясий маданият жаңы мындай калыптанып атат деп. Граждандык маданият деген бул баягы жоопкерчиликти билүү, аң сезим, саясий аң сезим болуш керек, түшүнүк болуш керек. Ошондой нерселер бизде жаңы пайда калыптанып атат деп айтып атам. Эмне үчүн дегенде, мисалы 30 жылда биздин мамлекетибизде канча проект, канча концепциялар кабыл алышкан. Алардын бардыгы бирөө да ишке ашкан жок. Эмне үчүн? Анткени бизде көп саясий акторлор катышат да, биздин мамлекетибиз кызыктуу. Анткени биз абдан көп жактан байбыз.
мен бір жаңқында эле Красноярскіде бір конференцияға катышкам. Ушу мигранттар кандай саясий нацияга кантип калыптанганга мигранттар таасир этет деп, орустардын жана Кыргызстандын мисалында биз карадык да бир профессор менен. Ошондо биздин мамлекетти мен жаздым эле эки причинада, главный причина неме таасир эткен. Биринчиден биз даяр эмес болчук, мындай рынок шартында өнүгүүгө, рынок шартында, то есть эми жөнөкөй сөз менен айтканда буржуаздык мамлекетке өтүүгө биз даяр эмес болчук. Биздин башкаруу система рынок жана буржуаздык мамлекетте кандай өнүгүүнү биз даяр эмес болчук. Экинчиден биздин мамлекетибизге канча бөлөк субъекттер, саясий субъектилер кийлигишип, кызыгышып, ошо факторлорду таасир этип, биздин мамлекеттик азыр саясий маданиятыбыз илимий бул сегментированный деп коет да, сегментированный көп многослойный болот да саясий маданият. Бир жактан биз модернисты, с другой стороны традиционалисттер, үчүнчү жактан шаардыктар, айылдыктар, түштүктөр, түндүк жана башка ушундай бөлүүлөр бизде көп болду да. Ушу саясий маданиятка терс таасир этти. Мына бизде көп мыйзамдарды кабыл алып, бизге таандык эмес, биздин баалуулукка таандык эмес мыйзамдар кабыл алынып, көп нерселер мына 290 партия деген эмне? 290 партия биздин мамлекетте бир 5-6 туугандар чогуу эле партия түзө берген. Бул күлкүлүү нерсе да, бул биздин өнүгүүнүн биз башында турабыз да. Өнүгүүнүн башында мен оюмча мына 2020-жыл бизге чоң сабак болду. Ошо эки сабактан биз азыр өзгөрүүгө барууга умтулуп, аракет кылып атабыз. Албетте биз жолдун башындабыз деп дайым эле өзүбүзгө жакшы мындай жооткотобуз. Бирок ошол эле малда 30 жылдын ичинде жакшы эле убакыт болдуго деген терең ойлор бар. Анан кийин ансыз келген сиз айткандай былтыркы шайлоодон кийин сабак алчу көп жерлер бар эле, бирок тилекке каршы көп учурда бардыгы кайталанып атат. Анан кийин Клоп медианын эмне үчүн аккредитациядан өтпөгөнүн себебин айткан жок, бирок сиздер эң көп мыйзам бузууларды каттап атасыздар. Анан кийин сиздердин эмне менен байланыштуу суроо эмне үчүн сиздер мындай кандай десем, шайлоо учурунда аябай натыйжалуу иштеп атасыздар. Бул анан кийин катарыңыздарда көп инсандар бар экен. Буга кантип жетишилди? Жана сиздер видеодон көргөндөй Клоп болсоң анда кет деп сиздерди мындай кандай десем, өнөктөш эмес, тескерисинче мындай душман катары көрүп атканынын себеби эмне деп ойлойсуз? Менин оюмча ошол шайлоого байкоо, сиз өзүңүз айтып өтпөңүзбү, шайлоого ушундай эффективдүү байкоо жүргүзүп атышат депчи. Сөзсүз түрдө биздин шайлоого ушунчалык эффективдүү байкоо жүргүзгөнүбүздүн артында сөзсүз түрдө эже айткандай мындай кандай десем, жоопкерчиликтүү, мындай саясий же болбосо жарандык активдүүлүгү бар адамдар турат да ошонун артында. Себеп дегенде бул жолу мисалы биз байкоочуларды кабыл алабыз деп жарыя бергенде 8000 адамдан байкоочу мындай заявка келип түштү. 8000 адамдан. Ошол 8000 адамдын бардыгын кабыл алып, аларды 8000 адамды окутуудан өткөрүп, андан кийин 1400-ün биз байкоочу катары кабыл алдык. Аларды кандай десем, ушул биздин эффективдүү байкоо жүргүзүп атканыбыздын артында ошол уюштуруучу топтун күжүрмөндүгү жана ошондой эле аларга кабыл алынган байкоочуларга билимди туура берүү, керектүү болгон билимди берүү турат деп толук айта кетсем болот. Башкача айтканда ошол келген ар бир байкоочу бизден болушунча мисалы буга чейинки билбеген суроолоруна, билбеген нерселеринин бардыгын алды дагы ошол себептен участкага барып өзүнүн укугун, өзүнүн жарандык милдетин аткарып укугун талап кылып атат да. Себеп дегенде биз ошол нерсеге аларды үйрөтө алдык. Башкача айтканда биздин ошол Клоп медианын кылып аткан эң жакшы иши ошол биздин коомчулукту жарандык активдүүлүккө
активдүүлүккө чакырып атабыз. Эже айтып атпайбы, жарандык активдүүлүк эмнегедир биздин коомчулукта жок депчи. А биз ошол жарандык активдүүлүктү алып келгенге аракет кылып атабыз. Себеп дегенде ошол 8000 буга чейин 3000 байкоочуну окутканбыз. Андан кийин азыркы учурда 8000 байкоочуну окуттук. Ошонун бардыгы тең сөзсүз түрдө шайлоонун жүрүшүнө эффективдүү байкоо жүргүзүүгө акыйкаттык үчүн белгилеп коюш керек. Бул натыйжалуу ишти жасап аткан көбүнчө жаштарды башынан сылап, сүйөп, таяп койгондун ордуна тескерисинче аккредитация бербей коюу, анан кийин андан тышкары ошол эле бийлик өкүлдөрү албетте бөлүп жарбаш керек да, тескерисинче. Себептен сиз да жарансыз, биз да жаранбыз дегенде. Ал эми мыйзам бузууларды баса белгилеп, көзгө сайып көрсөтүп аткан инсандарды тилекке каршы көп учурда мен айрым бийлик өкүлдөрү тууралуу айтып атам. Провокатор, бузукул деген мындай ярлыктарды чаптап, тескерисинче ошондой бир кандай десем, бут тосуулар болууда. Мен мындай айтайын, бул нерселерге сиздер кантип туруштук берип атасыздар? Анан кийин баса, анан кийин каржылаган ким каржылайт сиздерди? Ошо 8000 адамды окуудан өткөрүш керек. Сөзсүз түрдө кандай десем, бийлик тараптан дейбизби же болбосо балким БШК тараптан дейбизби, сиз айтып өткөндөй кандайдыр бир айрым кызматкерлер жактырбай же болбосо бут тосуу кылышы мүмкүн. Биз болушунча мындай адилеттүү иштеп атканыбызга өзүбүз ишенип, бардыгын мыйзамдык негизде талап кылууну көздөйбүз. Болгону ар бир бизге жиберилген мындай негативдүү ойлорду же болбосо бут тосууларды биздин ишибизди ушул органдар, биздин ишибизди ушул бийлик көрүп, бизден коркуп атат деп кабыл алабыз. Биз ошол менен ошол нерсе бизди алдыга сүйрөйт, ошол нерсе бизди алдыга жылдырат. Башкача айтканда, биздин Кыргызстанда мамлекеттүүлүгүбүздө мыйзамдын орношу. Ал эми каржылоо тармагын айта турган болсом, ошол биз болушунча ошондой эл аралык уюмдар менен иштегенге аракет кылабыз. Ошол эл аралык уюмдардын кандай десем, каржылоосу менен болушунча ошол Кыргызстанда шайлоонун жүрүшүнө байкоо жүргүзүп келатабыз. Мен айта турган жерим моралдык жактан адеп ахлактык деп коебуз да. Биздин коомубуз абдан терс жагы көрүнүп атат да. Ошо кыйын мезгилде мисалы мен айтып атам, мен тарыхчы катары баягы тарых факультетинде окуп, биздин кыргыз элинин ушунча түпкү маданияты бар, ушунча жакшы эл да ойлойм да. Анан 2005-жылы мен биринчи жолу жанагы Beta Stories'ти грабит эткенде биринчи жолу көрүп, ошондо абдан капа болгом да, биздин эл акасы эл катары эле экен депчи, дүйнө жүзү элдери окшош экен депчи. Анан мынакей 30 жылда бизде моралдык жактан биздин коомубуз терс жакка өзгөрүлдү. Ошондой ярлыктарды биз кайта жаш таза балдар астыга жылганга аракет кылган чоң рахмат силерге да. Биз ошо балдарды биз колдошубуз керек, а бирок биздин коомубуз капа да, бул ушундай нерселерди түшүнбөгөнчү, көбүнчөчү. Анан кийин көбүнчө биз тойлордо отуруп, ушундай эле тос айтканда күндө майрам, күндө той болсо деле биз ушундай моралдык жактан биз туура эмес болуп калганыбызды биз билип атабыз да азырчы. Мына жаштар азыр өзгөчө бөлөкчө көз караш менен карап аткан мага абдан сүйүндүрөт. Мен өмүр бою жаштар менен иштеп жүрөм. Анан кийин көп нерселер капалуу болуп, мына коррупциянын эң негизги бул коррупциядан башталган да. Анан президент айтпады докладында 3% кредит алганда жөн эле дыйкандар алыптыр кредит, калган 97% депутаттар, коррупционерлер, мамлекеттик кызматкерлер алган. Мына ошо биздин адеп ахлактыктын көрүнүшү ошол да. 3% акыйкатка жеткенде, калгандардын баардыгы ошо кредитти бул жөн эле бири-биринин тааныш, тууганы, классташы, жердеши, анан бирдемке эле ушундай берилген. Мына биздин адеп ахлактык азыркы мезгилде ушундай татаал мезгилде турат да. Биринчи биз ушу адеп ахлактыгыбызды оңдошубуз керек да. Акыйкат жүргөн кишилерди бизде түртүп коюшат, биз эл катары болобуз деп. Биз кыргыз элибиз азыр өзгөрүлбөсө болбойт, өзгөрүшүбүз керек сөзсүз. Ооба. Өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө керек. Анан албетте кечээки Боршайкомдун сайтындагы мүчүлүштүк
дейбизби, сбой деп кимдир бирөө атады, кимдир бирөө сбой эмес, бул хакердик чабуулдар деп атап атышат. Кыскасы бийлик өкүлдөрү ар кандай түшүндүрүп атышат. Бул дагы тескерисинче көбүрөөк суроолорду жаратууда. Андан кийин жыйынтыгында бул шайлоонун натыйжалары бир гана кол менен эсептөөлөрдүн натыйжасы менен чыгат деген сөз болот. Мына ошол саноолор, сиздердин байкоочулар катышууга бир мүмкүнчүлүгү болуп атабы? Же болбосо алар канчалык деңгээлде таза жана адилет саналып атат? Сиздин бааңыз? Биз ошол кандай десем, эң негизги шайлоонун ачык айкындуулугун текшерүүнүн бир жолу ошол биздин байкоочулардан келген протокол менен Борбордук шайлоо комиссиясынын протоколдорун салыштыруу аркылуу мурда көптөгөн ошол протоколдордо өзгөртүүлөр болгонун, айрым партияларга же болбосо айрым талапкерлерге добуштар кайсы бир деңгээлде кошулганын, мындай ортодо айырмачылык, дал келбестиктер болгонун аныктаганбыз да. Бул ирет азыр сиз айткандай Борбордук шайлоо комиссиясынын системасында үзгүлтүккө учурады. Биз сиз айткандай азыркы учурда добуштардын жыйынтыгы, шайлоонун жыйынтыгы добуштарды кол менен эсептегенден кийин чыгат деп атабыз да. Буга байкоочулардын ошол жерде добуштарды санап атканда туруп көз салуусу, протоколдорду алуусу абдан маанилүү. Кечээ эле бизде ушундай учурлар катталды. Шайлоо комиссия мүчөлөрү биздин байкоочуларга протоколдорду беришкен жок да. Көбүнчөсүндө бизде ушундай билдирүү келди. Аны биз сайтка дагы маалымат катары жарыялаганбыз. Биздин байкоочуларга протоколдор берилбей атат деп. Алар болсо эмне менен түшүндүрүштү? Алар болгону биз округдук шайлоо комиссиясына барып аларга отчет берип текшерткенден кийин анан беребиз деп атышат да. Негизи байкоочулардын эң негизги кандай десем укуктарынын бири алар ошол жерде кол менен эсептөөгө байкоо жүргүзүп, байкоо жүргүзүлгөндөн кийин протоколдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн шайлоо комиссия мүчөлөрү ар бир байкоочуга берүүгө милдеттүү. Алар өзүнүн балким Борбордук шайлоо комиссиясы аларды жеткиликтүү деңгээлде окутушкан эместир, же болбосо балким анын дагы артында бир нерсе жататтыр. Ал эми ошол протоколдордун азыркы учурда көпчүлүгү келди. Аларга дагы деле кандай десем, аларды дагы өзүнчө кайра текшеребиз. Азыр мыйзам бузууларды өзүнчө, андан кийин кайра бизге келген протоколдор менен Борбордук шайлоо комиссиясындагы жарыяланган протоколдордун ар бирин мындай дал келеби, дал келбейби текшерип чыгабыз да, уюштуруучу топ. Азыркы учурда көпчүлүк эле участкалардан протоколдор келип атат. Болушунча биздин уюштуруучу тобу ар бир шайлоо комиссиясы менен телефон аркылуу байланышып, аларга түшүндүрүп жатабыз да. Кандай десем, силердин милдет экенин, силердин милдет, сөзсүз беришиңер керек деген сыяктуу түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Андан тышкары ошол протоколдордун көбүнчөсү жасалмалашы, протоколдордун өзгөртүлүшү көбүнчө бул аймактык шайлоо комиссияларында. Мурда аймактык шайлоо комиссияларында болчу, азыр болсо округдук шайлоо комиссияларында жүрөт да. Себеп дегенде байкоочулар участкадан кетишет, андан кийин округдук шайлоо комиссияларына протоколдорду алып келип, ошол жерден комиссия мүчөлөрү отчетун берип, андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүшөт протоколдорду. Жанагы бизге тыюу салды деп атпайбызбы? Тыюу салганы биздин байкоочулар аккредитациядан өткөндөн кийин биздин уюм ошол округдук шайлоо комиссияларына бирден байкоочуларды коелу дегенбиз. Ошол жерде эгерде эсептөөдө участкалык шайлоо комиссиялары ката кетирген болсо, округдук шайлоо комиссиялары дал келбестиктерди аныктаса, ошол комиссия мүчөлөрүнүн макулдугу менен алардын төрайымы, төрагасы, катчысынын колу менен анан өзгөртүүгө болот экен да. Негизи мыйзамда ошондой экен, өзгөртүүгө болот. Бирок ошол экөөнүн макулдугу менен кандайдыр бир дал келбестиктер болгондо гана. Эгерде биздеги аккредитациядан өтпөй калсак, биз ошол округдук шайлоо комиссияларына бара албайт элек дагы. Ошол жерде балким бюллетендердин жазалуусуна, кечиресиздер, протоколдордун жазалуусуна байкоо жүргүзө албайт элек. Азыркы учурда ошол экинчи юридикалык тарабыбыз өткөн, ошол жерде биздин байкоочулар кандай десем, ар бир протоколдордун мындай толук кандуу текшерилип, анан тапшырылуусуна көзөмөл жүргүзүп жатат. Мен мындай айтайын дедим эле, азыркы абалда эң негизи биздин мамлекетибиз өзгөрүү болушу мүмкүн ушундай ситуация болгондо, ушунда биз азыр бүткүн таза өткүзүп,
президенттик бийлик болгондон кийин бүткүл ушунчалык таза өткүзсө болмок да, жаңы аң сезимди калыптансак болмок да. Азырчы үлгү катары болуш керек болчу да азыркы мезгилде. Ушу жанагы сервердеги үзгүлтүк деген ушундай чоң проблема түздү. Азыр бүткүл нерселерди ачылып атат да кайтачы. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Кол менен санаган результатты болот. Ушу эң негизги мындай тынч консенсус аркылуу чечиш керек да. Анткени бизге мындай если биз ушундай кайра шайлоо болсо, анда канча материалдык средства кетишет да. Опять же, бул мамлекеттин акчасы, канча акча кетет. Аны азыркы ушундай отуруп, баарын санап, кол менен да, комиссия менен, анын баары камерага тартып, ошолордун баарынын ар бир немесин ушу таза бүтүргөнгө аракет кылыш керек да азыркы мезгилде ойлойм да. Менимче ошого бийлик тарабы БШК бийлик тарабы ошону болуш керек, аракет кылыш керек. Бул масса ушуну тотально контроль кылып азыр өткүзүш керек да, алар ушунчалык иштеш керек. Анан кийин жалпы элибизге өзгөрүш үчүн биринчиден аң сезим өзгөрүш керек. Жана жүрүм турум өзгөрүшү керек. Ар кимибиздин аң сезимибиз, жүрүм турумубуз өзгөрүлгөндө гана биз өзгөрүүлөргө жетебиз. Ошол эле жанагы нарушениялар болгондочу, жанагы туура эмес болгон. Ошондо ким жазат? Биздин эле жарандар да. Алардын эмне позициясы жокпу? Алар эмне жөнүндө немеге ошо шайлоо комиссияга киргенде аларды жоопкерчилик болуш керек да. Ушуну мамлекетте, ушунда совет мезгилинде мен ойлойм, жарандардын аң сезимин, саясий аң сезимин өркүндөтүп өстүрүш керек, сөзсүз. Азыр биз эчте кылган жок. Мен бир ай агитация өтүп атканда айтып аттым, мына претенденттер, депутаттарга алар өткүзүштү, өздөрүндө эмне кантип айткан, мамлекет жөн эле коркутуу болду да. Бул болбойт, тиги болбойт да, административ ресурс колдонсо болбойт, акчаны алганга болбойт деп. А бирок түшүндүрүш керек болчу да. Бул шайлоо деген эмне, жарандар кандай мүмкүнчүлүгү бар. Уже мамлекеттик тараптан даже может мен ойлодум да, жолугушууларды алар организовать этип, бирок алар туура түшүндүрүш керек болчу да, не встреча с депутатами да, а вот өздөрү, мисалы аким, райондо чогултуп айтыш керек болчу, мынакей ушундай азыркы мүмкүнчүлүгүбүз бар, силер жарандар үчүн биздин мамлекет бүткүл шартты түзүп берди. Сиз в этом согласны да? Кааласаң барып, каалаган кишиңе добуш бер. Бул абдан чоң нерсе да. Мисалы Өзбекстандан, бөлөк жактан келгендер абдан таң калышты биздин шайлоолорго. Төлбай Казаков эртең менен угуп калдым, абдан жакшы сөздөрдү айтты да. Мен таң калып атам, азыр өзгөрүүлөр башталды, азыр деп айтты да. Өзгөрүүлөр болуп, биз азыр аң сезимибиз бирге жаңы кадам жасап атабыз өзгөрүүгө. Эмне кылыш керек тууралуу айттыңыздар. Чындап ошондой аракеттер көрүлүп жатабы? Азыр себеп дегенде бул күндө эле жыйынтыкталып атат. Анан кийин тез арада бардыгы туура нукта, анан кийин кандай болуш керек тууралуу сиздер айтып өттүңүздөр. Ошондой аракеттер көрүлүүдө, сиздер кандай байкап атасыздар? Азыркы учурда ошол кандай десем, болушунча биздин байкоочулар колунан келген кылып атышат. Себеп дегенде ал жакта кол менен эсептөөгө бардыгына катышып, бардыгына байкоо жүргүзүп, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, ошону каттаганга аракет кылып атышат. Ал эми ошол кандай балким бийлик тарабынан кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип атканын азыркы учурда мен көрө алган жокмун, ал тууралуу билген да жокмун да. Мисалы кандай десем, Садыр Жапаров айтты, оба кол менен эсептөөгө сөзсүз түрдө акыңар бар, кол менен эсептеп чыккыла депчи. Эми болушунча болгону биз өзүбүздүн байкообузду жүргүзүп, мыйзам бузуулардын болуп кетпешине, протоколдордун кайрадан түзүлбөшүнө, жасалмаланбашына байкоо жүргүзөбүз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип калыптыр. Клоп медианын журналисти Найзабек Мухамбетов мырза жана ошондой эле саясий илимдердин доктору, тарых илимдеринин кандидаты профессор Бактыхан Макишев эмне болду. Кыскача сюжеттен кийин биздин программабыз уланат. Ал эми биздин маектештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз шайлоонун жыйынтыктары тууралуу кеп кылуудабыз. Бизде кезектеги мейманыбыз менен тааныштырып өтөлү. Улуттар биримдиги партиясынан жогорку кеңешке талапкер Турат Акимов мырза. Кош келипсиз.
Эми алгач адаттагыдай эле суроо, бул шайлоого сиздер кандай баа бересиздер? Кече биздин лидер Мелис Мырзахматов элге кайрылып өзүнүн түшүндүрмөсүн берди. Анан бул маселени биз кечинде баягы окуялар болгондон кийин чечип отурдук. Ошондон кийин ошондой чечим чыгардык. Биз бул шайлоону тааныбайбыз. Бул шайлоо өтө ыплас болду. Бул шайлоодо эгебейсиз мыйзам бузуу жолу болуп калды. Атайын жасалдыбы, кокустан болдубу, бирок бул мыйзам тайласынан чыгып кетти десек болот. Эң ишеничтүү электронный системасы иштебей калып, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып баштады. Ошого биз каршы чыктык. Ошо менен биз талап койдук. ЦИКтин төрагасы жана өкмөт кабинет министри кетсин деп. Бирок баары бир канесем жана кол менен эсептөө менен маселени чечсе болот. Бул канесем түзүлгөн кырдаалдан чыкса болот. Жана баардык тарап ыраазы болгондой бир натыйжага келсе болот деген ойлорго сиздер кандай карайсыздар? Мен иним 22 жыл бою идеологияда иштейм. 22 жылдан бери мен журналистмин. Ошонун ичинде 20 жыл мен аналитик болуп, ушундай саясий процесстерди көзөмөлдөп, көз салып, серепчи аналитик болуп келген. Мен айтам, биз ишенбейбиз. Анткени кечинде эле көп жанагы жергиликтүү шайкомдордо баягы биздин наблюдательдер чыгарылып кетти. Көп жерде протоколдорго коюлбай калды. Көп жерде протоколго койдуруп, анан кийин ручной подсчет баягы кол менен санаганы болбой калган. Ошондуктан бу шайлоо жабылгандан кийин, сервер өлгөндөн кийин түнү менен канча бюллетень кошулуп кетти, канчасы кандай саналып калат, мунун баары бүгүн эртең менен санаганга биз толук түрдө ишенбейбиз. Бул сервердин бузулушу махинацияга толук бойдон жол берет. Бүгүн Шайлдабекова өзү чыгып, кечирим сурап айтты, мойнуна алды. Эми сервердин бузулушун ар кайсы бийлик өкүлдөрү ар кандай түшүндүрөт? Бул хакердик чабуул, бул сбой, бул сбой эмес, бул жөн эле формуланын туура эмес жазылып калышы болду. Эми ушундай түшүнбөстүк болгондон кийин өкмөттүн ичинде анан булар толук бойдон муну көзөмөлдөш керек болчу. Анан эмнегедир бул бузулушу финалга жетип калганда болуп калды. Мунун баары эмнени билдирет? Негизи эч ким даанасын айта албады. Эмне үчүн сервер ушундай болуп калды. Биздин эсеп, биздин ой менен ойлонсок, бул атайын эле жасалды. Анткени капыстан бузулса, ал кечинде 6да деле бузулмак, 3тө деле бузулмак, бирок ал 8де бузулуп атат. Жыйынтык чыгардын астында алдыга чыгып келаткан партиялар, анан артында кууп келаткан партиялар бири-бири менен кубалашып, баягы кыргызда айткандай мурду тирешип, эки аргымак келип калганда, жанагындай сервер болуп, ошондон 25ден 35%ке чейин чайкоочулук алып калды. Бурмаланып кетти шайлоонун жыйынтыктары. Ошондуктан бул жерде бул муну мен өзүм таза компьютердин технологиясы талкалады деп айта алам. Эмнеге? Анткени бу компьютер математический матрицада иштейт да. А эгерде кол менен муну кескилегенде бирөөдөн 10% алмак, бирөөдөн 20, бирөөдөн 17, бирөөдөн 15 кылып кесилмек. Бирок мунуку баягы шкала допуска деп койгондой, мисалы 25ден 35ке чейин бирөө программага койгон. Ошону койгондон кийин туура ошончону баарынан бирдей кесип салды. 1-2 эле процент ары бери ойноп кетти. Бул таза математический матрицанын чечими болуп калды. Анан кандайча муну атайын өчүртүштүбү, же бул өзүнөн өзү ошондой болуп хакерский атака болуп кеттиби, же Байсалов айткандай диверсия болду, бирок болду. Анан диверсия болгон соң, хакерский атака болгон соң, анан 20 мамлекеттен кол салган болсо, анда албетте бул система өлгөн система. Бул система өлдү. Бул системанын жыйынтыгына ишениш кыйын. Бирок ошол эле Идил Байсалов айтат атпайбы? Кол менен санайбыз.
ошол менен чечилет маселе. Байсалов колу менен санаса да, буту менен санаса да, мурдун учу менен санаса дагы, түнү менен бул биздин шайлоочулардын кагаздардын үстүнө канча кошулду, канча түнкүсүн ошол урналардын ичи кандай чайкалды, эч ким айта албайт. Кечинде 8-де бузулган бойдон бул результаттар бурмаланып баштаган. Эгерде биз жанагы сервердин ишинин мүзгүлтүккө учурашына чейинки ишти ала турган болсок, шайлоого чейин кандай өтүп жатты эле, негизи эле үйгүт процессинен баштай турган болсок, чындап эле айтылган сөз берилген ресурс же болбосо сатып алуулар орун алдыбы, орун алган жокпу? Сиздердин бааңыздар кандай болду? Эми Садыр Жапаров сонун сүйлөп атат, убадаларды берип атат, аябай татмакай убадаларды берип атат. Бирок ичинде баягы өзүлөрдүн саясий күчтөрдүн кызыкчылыктары бар. Ошол административный ресурсту колдонгон, анан мурдатан бул бийликке жакындар, колунан келе тургандар. Булар албетте көп жерден шайлоо үгүт иштери бузулду. Көп жерде акча таратканы кармалып атты, көмүр бергендери кармалып атты, уруксатсыз баягы агит компания жүргүзгөндөр, бирок баарына баягы сөгүш жарыялап атты, бирөөнөлөрдү БШК Боршайком чыгарып койсо сот кайта ордуна коюп атты. Мунун баары эмнени билдирди? Бул таза эмес процесстер башталган. Ошондуктан президент айтты, эчтекеге карабай баарын алам, баарын соттолосуңар деди. Бирок ал агит процесс өзү менен өзү бүтүп калды. Көп жерден жанагындай үзүлтүктүн баарына мындай көп деле болгон жок. Анткени бул система жаңы киргенден кийин мунун системаны көзөмөлдөш кыйын болчу. Анан көп жерден баягы кандидаттарда жана шайлоочулар түшүнбөй аткан бул системаны, одномандатный системаны, жана партийный ичиндеги мажоритаркасын түшүнбөй, кандидаттардын ортосундагы таймашты. Ошон үчүн бул жерде көп акча коротулбады, анткени баары бүдөмүк болуп турган. Бирок баягы эски адатча сатып алабыз деп акча тараткандар болду. Агит компанияда көп эле нарушение болду десек болот. Бирок аны биз көп деле көңүл бурбай баягы марага чыккан партиялар жана одномандатниктер кетип баратты. Бирок жыйынтык келип калганда жанагы сервердин өлгөнү бул өтө чоң кооптуу сезимдерди пайда кылды да. Же бул шайлоонун жыйынтыгы туура эмес чечилип бараткан, бийликке керек эмес күчтөр утуп келаткан, же алар үстөмдүк кылып бараткан, болбосо мындайча сынбайт эле. Бул бир. Анан дагы эмне үчүн биз ишенбейбиз? Анткени жана эле Токтой Мумиталиева айым өтө мындай күчтүү граждандык активист, жарандык активист. Ошол айтты. Биздин мына келген машиненин жанагы кагаздарды санай турган счетный машинкалардын, урнаны санай турган машинкалардын срогу 18-жылы бүткөн экен. Ашып кетсе 19-жылга чейин. Булар гарантийный сроктон чыккан машинкалар экен. Ошондуктан булардын жанагындай азыркы шайлоого катышып, азыр шайлоодо иштеткени күмөн жаратат деп өзү ачык жарыялап чыкты да. Ошондуктан ойлонуп көрүңүз, эгерде булардын баягы гарантийный мезгили бүткөн болсо, анан бул машинкалар эскирип, булардын жанагындай санак системасы өтүшүп кеткен болсо, эмнеге биз анда буларды колдондук? Балким ошонун негизинде жанагындай сбой болду. Анткени ар кимиси ар кандай божомолдорду айтып атат. Бирок буга чейин быйыл колдонулуп келгенде бир эмес канча жолу? Эми мындай да, балким ошол кезде бийликке туура Садыр Жапаровду шайлап атканда машина туура иштеп, матрица туура иштеп, эч кимге бул сбой кереги жок болчу. А бирок мына парламенттик шайлоого келгенде башка саясий күчтөр парламентке келип калышы коркунуч жаратканда балким атайын сбой болуп калды. Сиз жогоруда айттыңыз, мына үгүт процесси башталгандан бери эле мындай тандалмалуу саясат жүрүүдө. Бийликке лоялдуу инсандар, мисалы үчүн ошол эле Талант Мамытовдун окуясы, аларга башкача мамиле. Ал эми мисалы үчүн айрым талапкерлер УКМКга суракка чакырылып атпады, талапкер болуп туруп,
мисалы үчүн Дастан Бекешев сыяктуу инсандар. Неліктен сіздердің партия, қанесем, ошол тизбенин ичинде эмес, сиздер бийликке лоялдуу же бийликке лоялдуу эмес? Биздин партия өтө принципиалдуу, анан таза инсандардан турат. Бул биз партияны түптөп шайлоого даярданып атканда биздин 54 кандидатты тыкыр карап чыгылган. Эч кандай казнага кол салбаган, колдору жакшынакай таптаза, эч бир кылмышка катышпаган деп биз атайын тандадык. Ошондуктан биздин партия мындай мүшкүлгө түшпөдү. Бул биринчиси. Экинчиси, биз эмнеге өзгөчө позицияга турган партия болуп калдык. Анткени биз Мадумаров, Жетекебаевди туурап, алардын сөзүнө кошулуп, аларды колдосок, анда биз өзүбүздүн ажарыбыз жок, идеябыз жок, жана программабыз жок күч сыяктуу көрүнбөкпүз. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде биз бийликти колдоп, коштоп, аларга ийкемдик кылып турган партия болсок, бизде анда айтмак бул бийликтин эле малайлары, бийликтин дочерний компаниясы, булар калп эле шайлоого чыгып, баягы шайлоонун жыйынтыктарын чайкаганга чыкты демек. Биз болсо мындай бирдиктүү позицияга бекилген, анан жаңы идеянын негизинде, жаратмандык идеянын негизинде, эгерде оппозиция туура эмес жүрсө, оппозицияга каршы сүйлөп, бийлик туура эмес кылса, бийликтикине туура эмес түрдө каршы чыгып тура турган позицияга бекингенбиз. Биз ушул позициядан тайбайбыз. Биздин позиция Кыргызстанды кайта жаралуу, жаркын Кыргызстанды куруш, анан өзүбүздүн позициябызды аркы берки кылбай, конструктив түрүнө жолуна түшүп, жана бир Кыргызстанга пайдалуу реформаларды алып келсекпи дегенбиз. Анткени биздин лидер Мелис Мырзахматов өзү кыргыз журтуна эгебейсиз эмгек кылган киши. Бул киши Ош шаарын абдан жакшынакай кылып, жаркыратып, жайнатып койгон. Эгерде 30 жылдык тарыхка кайрылсаңыз, бизде бир да президент бир шаар эмес, бир айылды гүлдөт алган эмес. Бир олигарх бир көчөнү гүлдөт алган эмес. Ошондуктан биз өзүбүздүн лидердин насааты менен анын баягы ишмердилигин, жаратмандыгын туура көрүп, өзүбүздүн партиябыздын мазмунундагы, жанагы идеологический багытындагы ушу жаратмандыкка байлуу. Анткени эми 30 жылдан бери ыркы-чыркыда жүрөбүз да, ошон үчүн биз бул жаатка да кошулбадык, бул жаатка да кошулбай, туура бир элди түз бир жакшы нукка бурсакпы деген ой менен чыкканбыз. Ошондо сиздердин божомолуңуздарда сиздер канча добуш алмак элеңиздер, азыркы абал кандай болот? Эми биз эсептегенбиз, биз анализ кылып жүргүзгөндө биздин политсовет биз түшүндүк, эгерде бийликке азыр тынчтык керек болсо, анда парламентке 7 партия өтүш керек болчу. Эгерде 4-5 партия өтмөгөндө конфликт жаралмак. Мына азыр ошону көрүп атабыз. Анан биз өзүбүздүн баягы Мелис Мырзахматовдун агит компаниясын, анан өзүбүздүн баягы агитаторлор, волонтер, добровольцтер бар да, бизди сыйлаган, урматтаган, ошолордон опрос жасаттык. Подворный опрос жасап чыкканда биз 5% порогдон өтмөкпүз. Биздин божомол боюнча биз жок дегенде бир 80 миңди жөн эле кенен алмакпыз. Анан баягы мындай болуп калат атпайбы? Шайлоо системада кече Садыр Нуркожоевду шайлап аткандагы президенттикте жана былтыркы парламенттик шайлоо менен бул парламенттик шайлоого келгенде Формула 2-ны жок кылганда 500 миллион же жарым миллион калк катыша албай калды. Эми Бишкекте иш кылып атса лейлекке барбайт да бир күн үчүн. Караколдо жүрсө биякта иштеп бир күн үчүн барбайт үйүнө. Командировка келген киши да барбайт. Студенттер барбайт үйлөрүнө, пропискасы башка жакта. Ошентип биз эсептеп чыктык. Ошондо жарым миллион калк катышпайт экен бул шайлоого. Ошондо биз санап келгенде бизге 60 миң добуш менен да өтүшүп кетишибиз мүмкүн болчу. Ошон үчүн биз кенен тынч эле биздин мынау сервер өчөрдүн астында биздин процентный ставкабыз 4,79 болуп турган. Бизге көп болсо бир 0,12% калып аткан да, марага жетиш үчүн. Демек серверге өчкөнгө чейин баары туура эле өтүп аткан. Биздики 0,12% эле калып аткан. Биз ойлоп атканбыз, эми дагы кичине кошулса, биз 5%төн өтөбүз. Кудай буйрса, анда таза шайлоо болот турбайбы? Анда жакшы болуп калды. Анда бир 6-7 фракция пайда болот го жогорку кеңеште деп ойлоп атканбыз. Анан биз
айтып коелу, биз мыйзамды сыйлаган адамдарбыз, мыйзамды түшүнгөн адамдарбыз. Биз мыйзамдуу жолу менен президент өзү указ коюп, мурдагы чимкирик парламент аныктаган шайлоого чыктык да. Биз эч кандай мыйзамды бузган жокпуз. Булар бийлик жарыялаган марафонго чыктык да. Бирок жыйынтыгы ушундай болуп калды. Бизге 0,12% калганда сервер учуп түштү. Ошон үчүн азыр жыйынтык кандай болду? Иә. Соңку маалыматтарым жок экен сиздердин. Соңку маалыматты карай элекмин, бирок биз жанагы кол санакка ишенбейбиз таптакыр. Бул эми баягы бул бийлик сайылды да. Ушу жерден сайылды. Жакшынакай сайылды өзүнөн өзү. Биз таза шайлоо өткөн деп президенттин кайрылууларына ишенип эле келатканбыз. Бирок 0,12% калганда сервер өлүп, анан биздин жыйынтык 20 000 добушка түшүп кеткенден кийин биз түшүндүк да, бул биз өтпөшүбүздү. Бул биз үчүн баягы атайын жасалган диверсия катары гана баалансак болот. Анткени биздин эсеп боюнча, оюбуз боюнча, мына бүгүн да кечеде биз президентке кайрылып, кайрылуу жасадык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз генеральный прокурорду чакырып, ошого үгүт компаниясынын кемчиликтери боюнча, жанагы кечеги сбор диверсия боюнча иш козгоп, анан ушунун жыйынтыгын чыгармайынча бул шайлоо процессин таза деп эсептегенге болбойт. Анткени өзү убада берген, анткени өзү атайын ушу боюнча буйртмаларды берген, же мунун мурдунун учундагы өзү көрбөйт кемчиликтерди, же болбосо муну атайын уюштургандар президенттин аброюн түшүргөнү жасашкан. Же өзү көзөмөлдөй албаса, анда кетирсин өкмөт башчыны жана кабинет министрди, ошо менен бирге азыркы мына ЦИКтин бүткүл курамын. Анткени ушул эле ЦИКтин курамы 1 жыл мурун ушундай шайлоо менен иттик кылып, аягында төңкөрүш болуп, президент Сооронбай Жээнбеков тактан кулаган. Анан кече эле болгон окуяны унутуп коюп эле, анан ошондой эле окуяга өтүп кеткени бул эгебейсиз, мындайча айткансам, көзү кыска адамдардын ой жүгүртүүсү деп ойлойм. Бирок сиздердин талаптарды ишке ашыруу азыркы учурда мүмкүн эмес дей сезилет го. Себеп дегенде ошол эле президент коопсуздук кеңешинде жок, бийлик кааласа тоготпой койсун, кааласа элди түкүрүп да койсун, тебелеп да койсун. Биз өзүбүздүн талапты, өзүбүздүн пикирибизди ачык, айкын айтып койдук. Бүгүн да митингге барып, ошол жерден айттык. Биз каршыбыз. А бийлик эли менен эсептешеби, эсептешпейби, элин адам көрөбү, адам көрбөбү, ит көрөбү, эшек көрөбү, бул бийликтин иши. Бийлик өзүнүн ишине өзү жооп берет. Баары бир бул маселе чечилет. Буну жеңил чечеби бийлик, оор чечеби, эртең чечеби, же такыр чечпейби, бул бийликтин гана бүгүнкү күндөгү проблемасы болуп калат. Эл болсо кече араң шайлоого келди. Мисалы мен сизге ачыгын айтайын. Агит компаниялар өтө кыйын болду. Эл ишеничтен кетип калыптыр. Бийликке ишенбей калыптыр, таптакыр. Анткени 1 жылдын ичинде биз 4-5 шайлоо өткөрдүк. Эсиңизде, бая до конца шайлоо болду. Сооронбай кетти. Жээнбеков. Андан кийин болсо Садыр Жапаровду шайладык. Андан кийин референдум шайласы болду. Андан кийин 3-4 шаарда, чоң шаарда, Токмок, Бишкек, Ошто болду. Ошонун баары 2 жолу болду. Улам жарабай калып, 2ден ошентип элибиз кыйналып калган. Биз өнүгүү жолуна түшпөйбүз, стабилдүүлүккө түшпөй эле, жалаң-алаң ушундай ЦИКтин иштеринен, ушундай чатак иштеринен улам шайлоонун баары маанисиз чыгып атат. Аягында эл ишенбей, кечеги үгүт компанияда бул коронавируска да байланыштыгы бар. Залда 200 кишиден ашык кишини жыйнай албайсың. Стадиондо 500 кишиден, бирок күн суук, көп кишини муздак жерге жыя албайсың. Бирок эл келгиси келбейт. Баягы мындай болуп калды да, бүтпөгөн сериалдай болду да Кыргыздын шайлоосу. Былтыр Сооронбайдын кезинде бүтөр турган шайлоо 2 жолу Садыр Жапаров убада бере берип, мына жазда бүтүрөбүз, 2 айдан кийин шайлоону өткөрөбүз, 4 айдан кийин өткөрөбүз деп отуруп, аягында 1 жылдан кийин болду шайлоо. Бирок схемасы эски эле болуп калды. Жакшынакай келатып, аягында сервери талкаланып. Бул кризистен чыгуунун сиздин аналитик катары кандай болжолдуу сценарийлери бар? Бул жерде бийлик мындай эле кылыш керек. Биринчиден,
шайлоону жокко чыгарыш керек. Серверди мен сындырган жокмун. Сиз сындырган жоксуз. Ошон үчүн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек. 2 айдын ичинде жаңы шайлоо өткөрүш керек. Анан мынау сынган аппараттарын ким сындырды, кандайча сындырды, ким мынау биздин Кыргыздын ушундай чоң саясий олуттуу окуясына каршы диверсия жасады, Байсалов айткан. Баарын териштирип, аныктап, ошонун жыйынтыгы чыккандан кийин анан шайлоо өткөрсө болот. Ошондо да эл ишениши мүмкүн. Анан эгерде жок, эчтекени тоготпойбуз, каалагандарды өткөрүп алдык, калгандары көчөдө бакыра берсин десе, эми бул бийликтин өзүнүн иши. А бирок бүгүн ЦИК баягы санак бергенди билет. А өкмөт курамы уюштурганды билет. Анан кандай уюшулуп калды? Эмне үчүн ЦИК сынып калды? Сервер. Эмне үчүн ушундай финалдын түбүндө мындай бүдөмүк башталды? Муну териштик керек, терең териштириш керек. Балким бул Садыр Жапаровдун өзүнүн ичиндеги душмандары кылды. Анткени Байсалов айтпайбы, бул диверсия болду. Анда ким жасады аны? Өзү жасадыбы? Оппозиция жасадыбы? Чет өлкөдөн жасадыбы? Же Садырдын жанында жүргөн адамдар жасады? Серверге кимдин доступу бар? Ким кодун билет? Ким кире алат тайный комнатага? Ошолордон сураш керек. Свет өчкөн жок да Бишкекте. Эгерде свет өчүп калып, полный блэкаут болсо, айтмакчысы, ооба перегрузка цепей, сетей, ошо менен болуп калышы ыктымал деп. Андай болгон жок. Сервер өзү эле бир жерден сбой берди. Териштирсин. Анан жок кол менен санагыла, аны кол менен жакпаса бут менен санагыла деген бул болбогон окуя да биз үчүн. Өткөн шайлоодо бар президенттик башкарууга өтүп атканда эң башкы аргумент баарына бир адам жооп берет деген аргумент бар эле. Жоопкерчилик кимде болуш керек? Жоопкерчилик бүгүн президентте болуш керек. Президент анда чоң конференция берсин, териштирсин, прокурорду жанына отургузсун, ЦИКтин төрагасын отургузсун, жанына маңдайына отургузуп коюп, анан элге жооп берсин, оппозицияга жооп берсин. Анан эч ким жооп бербей эле анан ай мындай болуп калыптыр деп бирөөсү айтса, экинчи жок мындай болуп калыптыр. Анан эл баарына эле макул болуш керек. 4 версиясына тең. Диверсиясына макул, сбоюна макул, туура эмес бир программкасы бузулуп кетиптир, үтүр точкасы туура эмес коюлуп калыптыр. Анан деги аппараты эски экен, мурда гарантиядан түшүп калган счетный машинкалар экен. Кайсынысына биз ишенишибиз керек? Анда жогорку кеңештин келески курамы кандай болот? Анда жанагы бай компаниялар эле өтүш керек экен да. Бул система бизде кандай болуп калган? Власть только богатым, власть только за деньги болот атпайбы? Анан көз боямочулукка жанагы эл үмүтү деген жаш балдарды чыгарып коюптур. Жаш балдардын колунан эмне келет? Bir баланы төрөбөсө, bir баланы өстүрбөсө, bir баланы бага албаса, мамлекетти гүлдөтөбү ошолор. Ошентип жаштарды жөн эле бир колдонуп койгон туура эмес да, уят да. Анан жалаң жаш балдарды алып алып, алардын баннерин көрсөңүз уяласыз. Минтип ийебиз, тигинтип ийебиз деп жазып атат. Ошентем деген жаштар жыргатабы? Анан жок дегенде тажрыйбасы болуш керек да. Bir баланы багы өстүрүп көрсүнчү, ошону турмушка берип. Анан жөлүнө жаштар келсин. Болбойт андай. Ошондуктан бул жерде Садыр Жапаров өзүн мойнуна ушунча бийликти алгандан кийин 6 миллиондун тагдырын мен чечем деген киши болгондон кийин чечсин. Бардык ошого кийлигишип калган, кийлигишпей калган, кандайча болуп кетти. Аны мен жасаган жокмун. Аны көчөдө жүргөн избиратель жасаган жок. Аппарат кимдин колунда болчу? Ким кайтарып атты эле? Ким ошону бекемдеп, ошого программаны киргизип атты эле? Ким ошол аппаратты колдонот? Ким кодун билет, ким паролун билет? Сурасын ошолордон. Бирок ачык айтсын элге. Анан эл дөдөй эмес да, көрүнгөн шылтоолорду айта берсе эле ишенип эле макул боло бергидей. 30 жылда эл чарчап калган, ишенбейт. Анан билбейм эми баягы анти-митинг уюштуруп, анда граждандык согуш болсунбу дейби. Эми оппозициянын укугу бар чыкканга, чыгат. Ана аларга каршы жок биз колдойбуз дегенде анан бири-бирине кырыштырып коюп отура береби? А булар кырыша берсин, мен такта отура берем деп. Мындай болбойт. Ошон үчүн жанагы ГКНБны тейлеген Камчыбек Кыдыршаевич бар.
ошого тапшырма берсин. Жылушев бар жанында. Булар баары бир группа, баары бир соратник саясий, баары бир чоң бутактарды ээлеп отурат. Ошондой анан ошолорго тапшырма берсин. Анан 3 жыл аны изилдебей 3 күндүн ичинде чечип чыксын. Анткени ал серверге доступ көп болсо 5 кишиники бар. Ал жерде көп киши кире албайт ал серверге, комнатага. 5 эле киши ашып кетсе. Технолог, там администратор кириши мүмкүн, программист кириши мүмкүн, сетевик кириши мүмкүн. Болду. Анан ким паролун билет, ким паролду бар. Догоевто болсо Догоевду чакырыш керек допроско. Шайлдабековда болсо Шайлдабековда. Анткени көп жерде айтылып атат. Паролдун баары Шайлдабекованын колунда, эч ким кире албайт. Анан мурдагы Догоевдун колунда. Анткени информационный технология менен ГРСтин компьютерный системасын ошол жетектеген. Информационный биздин эмени баягы ишкананы ошол жетектеген. Ошолорду чакырсын. Эми 5 кишини чакыра албай эмне болуптур? Элдин күнөөсү жок, бийликтин күнөөсү жок. А сервер анда эмне болду? Ооба, сиз айткандай суроолор абдан көп. Татыктуу анан ыкчам жоопторду жакын арада күтөбүз буюрса. Анан албетте бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Улуттар биримдиги партиясынын жогорку кеңешке талапкер Турат Акимов болду. Сиз айткандай шайлоо деген сериал ийгиликтүү анан жемиштүү жыйынтыкка келишин биз дагы өз чорунда күтөбүз. Жана биздин көрөрмандарыбыз менен кезектеги эфирибизге чейин коштошобуз. Бар болуңуздар.